Mana Uşu kişiге mından 21 yıl murda kıştın kıran çildesinde girgen buğraday bolup üylөнгөн. Yanvar ayında hiç kim üylönbeyt dese de bolbay. Üylönselem ne beken, üylönüp alat adapta üylөнгөн. Jetken teyjik mında men dağı tetiri. Oşunday balдар motorаңдашыпты менен мага тамшалышып, кандай вактылуу карачы. Таңгыры чуртуп басым үйлөнүп атканын карачы дешим. Биз качан үйлөнөбүз деген ушунча мен окуш бетер алардын көзүн кычтырып ары бери кычырап басып эшиктин артындатып эле. Бир кыйратып бир айчырак алып келип койгонсо ары бери басып. Көшөгөгө алардын көздөрүн окуш бетер кычтырып кирип чыгып ушут жаланып жуктанып атаңгар. Жаман бурутум буламалам деп. Атсам бир байкелерим келип калды. Көкө мен сен менен айдын-айдынга чыкканы келдим деди. Мына мен тосуп кеттим, кое тура байке. Бүгүн үйлөнүп атам. Бүгүн мен сени менен эмес, мен бүгүн башка киши менен айдын-айдынга чыккан атаммын. Десем, жок, адеген эркекче мени менен чыга кал деди. Экөөбүз тамдын аркасында чыга калсак арагын куюп туруп эле, давай, жаштыгыңдын арты кайрылуу болсун деп туруп эле. Экөөбүз алып ийсек айтты, мен сага акылымды айтып коеюн. Асты адамдарга жакшылык кыл, бирок аял кишиге жакшылык кылба дейт. Эмне десем, булар жеткен сумсук калып болот дейт. Баскынчы, чыркынчы, фашист болот дейт. Ой, кандайча баскынчы десем, өзүң ойлочу дейт. Бирөөнүн үйүнө келип алып эле ошол үйдү башкарып эле бийлеп атса булардан өткөн баскынчы болобу дейт. Адегенде келгенде өлүмүш болуп келет дейт. Тим эле коёсунан чөп албаган момун болуп, тампырып тилбоз жок. Даже дудукко деп ойлойсуң дейт. Кол тийгизгенден коркосуң дейт. Мөлтүрөп эле турса, мырыйтып аламбы же булгап аламбы деп. Үйлөгөндөн коркосуң дейт. Даже какым-кукумдай болуп чачырап учуп кетеби деп. Бооруң ооруйт дейт ал тургай. Бирөөнүн үйүнө келип алып эле жүгүнүп атса дейт, көрүнгөндүн баарын эле тааныса таанып атат эле, анан эле чай куюп аткан ошол, от чыгарып жагып аткан ошол, анан бул деле бирөөнүн баласы да байкуш. Эмне, койчу байкушту деп бооруң ооруйт дейт. Эмне колго түшүп келди беле деп. Анан кийин бооруң ооругандыгын көрсөтөт дейт. Кийин сага боору ооручу киши табылбай калат дейт. Өз үйүңөн. Себеби баягы тили жок жерлер ушундай тилдер өсүп чыгат дейт, ушундай кулачы, экечакей, үчачакей болуш. Ал тил менен ышкырганда кирерге жыртык таппай каласың дейт. Өз үйүңөн даже өз ата-энеңе алга кеңешпей туруп жакшылыктуу чай бере албай каласың. Булар шүмшүк. Булар Кытайдан да жаман калк болот, булар акырындык менен жүрүп басып алат деп атпайбы? Анан мен рахмат, жакшы айттың, эртеңден баштап катуу болушум керек экен десем, кыйраттың. Бүгүндөн башта келесо деп атпайбы? Бүгүндөн калсаң бүттү, өлдүң, мойнуңа бир менен алса өмүрүң түшпөйт дейт. Булар себеби ушунчалык чабандес болот дейт. Мөңкүсөң да түшпөйт, бир менен болсо дейт. Тоңкочук атсаң да түшпөйт. Андан да булар айткан сөзүнөн такыр кайтпайт, ушундай болот дейт, көк болот дейт. Сен жеңең дейт, конокто турсак, достордун көзүнчө кыжылдаша кетсек, сен эркек эмессиң десе болот дейт. Жиним келип үйгө баратканда эң көчөдөн караңгылык көпкүдөн ары бир коюп, кана кайталачы, ким эркек эмес десем, айылды жаңыртып, сен эркек эмес деп кыйкырып, оосун жалагардым дейт. Алдап токойго отунга деп алдап алып барып эң токойдон кана кыйкырчы, ким эркек эмес десем, токойду жаңыртып кыйкырса дейт, айбалаттын баары үркүп качып, ошо боюнча биздин токойдо бир да жаныбар жок дейт. Белине жип менен байлап алып отунга барган. Жардан салаңдатып, нарын сууга салып ийин деп. Нарын сууга жакындатып кала. Ким эркек эмес десем, ошондо да салаңдап туруп, уш жерден алып чыга албасаң, сен эркек эмес деп кыйкырып атат дейт. Мен сага деп сууга чөгөрүп кайра алып чыксам, суу жутуп, чакап какап атып да, сен эркек эмес деп чамынып атып, арканым үзүлүп кетсе болот дейт. Ошондо да агып кетип баратып, жөнөлбөй, жөн чөкпөй, буга чейин колун чыгарып алып, сен эркек эмес деп кетип баратат дейт. Ошондо кой балдарымдын апасы эмесми деп алды алдынан тал кармап жүрүп кармап алганмын дейт. Давай башта деп ады. Эмне кылып баштайм десем, дээримди болсо баштайсың деди. Чын эле бар экен дээримде. Киргенде эле баштадым. Эшикти ыргыта тээп киргенде эле чакырая түштү эле, чочуп кетти эле, жыяктан ары басып калдым. Эмне такчаясың деп. Кел элек жатып деп. Кой чайдан дедим, эле чайдан куйду эле, чынысын ыргыта тептим. Оз күйгө кол кирип кетти анысы. Эмне мала куясың, мен оорулуп экенмин сага. Кызыл куй дедим, кызыл куйду кайра ыргыта тептим. Кайра кызыл куй дедим, кайра ыргыта тептим. Бир маалда бул жакка бир чаптым. Эмне өчөшкөнсүң, чифир куюп берип атасың деп. Ошентип таң аткыча чай куюп деле, чай кайнатып деле, төгүп деле бүттүк. Анан тур десем турат, отур десем отурат, жат десем жатат, кий десем киет, чеч десем чечет, чыгалап. Чык десем эшикке чыгып баратат, көмөлөтө бир койдум. Жылаңач кайка барасың караңгыда деп. Мен уктай элек эмитен деп. Анан таңга жок, атың ким болот дедим.
Tanışып алайын дедім да. Десем, атын айтқаны бар атқанда жиғаққа чағып қалам. Қаяш айтпа деп. Өзім қайда сұрап қоям, атын кім деп, айтқаны бар атқанда чағып қалам, қаяш айтпа деп. Ошентіп атып, қағасқа жазып беріп таныштық. Ертесі байкам маға бір өтіқарақ премиальный бұзып берді дағы, молодец деді, улан, өркіндет деді. Кечірім сұрaba, іштің бәрі өлі танда деді. Болып тұр деп өркіндетіп, қонаққа баратқан деді, арқама етшітіп алам, 5 метр артқа басчайын, сен менен басқандан кесіп ұялатта қоям. Келетқандан 10 метр астыға салып ташымнен қойғылап айдап алам, оңға бұрыл, солға бұрыл деп. Ошон қиын болып жүріп қайсы құда айырған күні башиып қалғанын өзім де байқамай қалып тұрмын. Bir күні кәдімгі келе көз көрінелі башиып атам, ағыротта беліме чейін дардайып чайшынып алып басын жуып атқам, су құйып беріп атқан. Ары бері өткендерге мақтанып аялын әлі жететкен деп айтсын деп самым менен тап беріп итерейін деп атқам қиын болып. Келе полотенце десем ала қалшы, тияқта тұрады десем өзім ала қалып атам. Келе сақал алғысы десем, тияқта тұрады ала қалшы дейді, барып еле өзім ала қалып. Болбосо жұмшаған мен, қайра барғанда өзім болып атпайым мананан күйізі. Жедеп көліп бүтіп тұрмын айтылықты тұрқап. Андан тұрқап баратсам, болай ма баттырақтысы 15 метр тұрқап қалам да. Ана тоқтай қалбайды ма? Жұмшағаным қайсы қайра өзім барып атам десем, бүгін ілімне болып қалғансың, келгенден бері ұшындай емессің бе дейді. Көрсе сағале басиып жүріп тұрмын. Басиып жүріп еле басқарып алып тұр көрсе. Ошон үчүн үйленелек еркектерге айтарым, егер үйленсеңер, үйленген күнден баштап эле басиып бергенден өтөрү жок экен. Акыры басия тургандан кийин каршылык көрсөтсөң башында аягында көбүп өчүн алып алыш ыктымал экен. Ошон үчүн балаңар үйлөнсө деле мейли айын өткөрүп ал деп эле келиңердин колуна өткөрүп беришиңер керек экен, эти сеники сөөгүбүздүкү деп эле. Муну менен аялдарга кошомат кылып аткандык эмес, жаратылышы ушундай экен. Кабыргадан бекеринен сөгүп, кушу кабыргаң менен кеңешип оокат кыл деп бекеринен аялдарды бизге жаратып бербептир, жараткан өзү. Жаратылыш демек